Буга чейин интернет желесинде 6 баланын апасы Жазайым Мадалбекова жолдошу Болсунбек Батырбеков өпкө оорусуна жабыркаганын, операция үчүн $100 000 чогултуу керек экендигин айтып, коомчулуктан жардам сурап кайрылган. Болсунбектин аянычтуу тагдырына коомчулук кайдыгер карабастан банктык эсепке бир топ акча чогулуптур. Тилекке каршы Болсунбек 15 сентябрда акка моюн сунган. Маркум каза болгондон кийин Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов кайрымдуулуктан арткан акчанын жарымын кайтарып берүүнү талап кылгандыгын айтат жубайы. Алейкум кыргыз элим. Мен Батырбеков Болсунбектин келинчеги оолум, атым Жазайым. Биз март айынан баштап ушул жолдошумдун оорусу боюнча көптөгөн видеолорду киргизип, азыр ушу интернет желесинде видеолорубуз жүрөт. Сапаттуу техникалык жабдуулар менен бардык жакшылыгыңызда эсте калчу видео съемка, фото съемка, love story, экспресс видео жана кыялыңыздагы контентти сунуштайбыз. Студиядагы съемканын бардык түрүн жана сиз каалаган жерге барып тартууга дайынбыз. Бакыт Рашев командасы ар бир жакшылыгыңызда кызматта. Март айында ушу жолдошумдун оорусу бул жакта Кыргызстанда леченияга болбой калгандыктан дарылануусуна эч кандай бизде дары жок, укол дарыларыбыз жетишсиз. Башка мамлекеттен шыпа издеңиздер дегенде ушул Азамат Байматовдун Кайрымдуулук фонд аркылуу Индия мамлекетине барып келгенбиз. Ошол жактан акча каражаты чогулуп, Индия мамлекетинде 2 ай бою лечение алдык. Кийин ушул жолдошумдун анализдери начар чыгып, бул ооруну айыктырууга мүмкүн эмес. Жалгыз жолу бул операция кылыш керек, пересадка деп айтышкан. Ал жерде ошондой ДНКларды тапшырганбыз. Сентябрь айында биз ошо $100 000 чогултуп, кайра Индия мамлекетине кетишибиз керек болчу. Бирок тилекке каршы сентябрдын 15 күнү жолдошум бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Анткени ушул күнгө чейин ошол толук сумма чогулган жок. $100 000 деген бул аябай көп каражат экен. Канча чогулду? Биз үчүн дагы аябай көп сумма болду. Ошо жолдошум каза болгон күнгө чейин $20 000 акча чогулган. $20 000 акчанын дагы ар кандай эми ушул айтсам, мен кагып кирбеген эшик калбады да. 3 ай 4 айдын ичинде ушу Индиядан келгенден баштап мо Дордой базарын билсеңиздер керек. Ошо Дордой базарында коробка көтөрүп, жолдошумдун достору, өзүм кошулуп, коробка менен акча чогултуп жүрдүк. Андан кийин ушул башка дагы ырчылар жардам берип отушту. Алып баруучулар Бакыт Байсалиев деген Гүлжайна Атаканы ошолор чыгарып берип. Кийин бул TikTok программасын ушул биздин бир аяштарыбыз үйрөтүп, TikTok программасы аркылуу каждый день эфир кылып өттүк. Эфирлерден да ушинтип чогултуп, общий каражат ушу $20 000 чогулду. Бул жолдошумдун өтүп кеткени азыр мен үчүн бул орду толгус жоготуу десем болот да. Азыр мына 1 ай али өтө элек. Ушундай эмне кылышымды да билбейм менчи. Бул эми тагдыры ушундай жазылган экен. Канча колунан келген аракетти кылсам дагы эч болгон жок. Акыркы демине чейин ушул больницадан, шаардан врачтарды да чакырып 10 күн ашык капельница алды. Сентябрдын аягында билет алып биз уже барып
ошо 20 000 долларды берип коюп, донорду ошол жактан күтүп, акча чогултабыз деген максатыбыз бар болчу. Бирок ал максатыбыз орундалбай калды. Азамат Байматов ошол жолдошум өлгөн күнү мен боз үйдө отурганымда мага ушундай звонок кылды. Звонокту ала алган жокмун. Кийин карындашым бир маалымат уктум, ушул чынбы деп жазды. Ооба, жолдошум каза болуп кетти, Азамат аке деп жаздым. Андан кийин эле ушу голосовой СМС жөнөттү. Зайым, кандайсың, жакшысыңбы алтыным? Мен кайрат кыл, сабыр кыл. Мен деле сенин байкеңмин. Мен сенин байкеңмин, бир тууганымсың. Мен адилеттүүлүктү жакшы көрөм. Адилеттүүлүктү жакшы көрөм алтыным, эч эме кылба. Ал аманат акчага дагы көп эме кылып, сарсана болуп эме кылба. Сен жаныңда туруп, мен атайын бир эмеле жасап айтам. Менин сунушум ушул. Сен үстүңдө үйүң жок, карындашым. Ал дагы балдарды үйлүү кылыш керек. Үйдүн ичинде эснакай атасыз болсо дагы үй мен үйдө болуп, эненин кучагында жашаш керек. Андалап ал жакта, бул жакта болбош керек. Ошол аманат акчаңды мен бир тыйынын дагы эч эме кылбайм. Болгону мен ошол тыйындын үстүнө акча кошуп берген аракет кылам, ал акчаңды алып койбойм. Алып туруп башка бирөөгө берип да койбойм. Бирок андай принциптер менде бар. Бирок ал эмеге бара турган жол эмес. Азыркы сен экөөбүздүн сүйлөшүү сөзүбүз ал жолдо эмес. Ошон үчүн бул демеде сен эч сарсана болбо. Азамат аке эмне болду экен деп эметпе. Менин чечимим ушул. Сенин колуңда канча акча турса ачыгын айт, мынча деп айт. Бир тыйын эч ким эч жака албайт. Мен колуман келишинче сага наоборот поддержкада дагы да болсо туруп берем. Просто сен экөөбүздүн ортобузда жакшы мамиле гана болуш керек. Адамдардын ортосундагы жакшы мамиле көп ийгиликке алып барат. Мен ошол акчанын дагы чогулуп бирке колунда турган акчаны ачык айтып, мондай деп ишеним болгон жерде ийгилик бар. Канча болсо дагы ачыгын айт. Болду, ошол нерсенин эмесин коюп, мен да колуман келишинче ушул турган акчадагы жетишсиз буга эми убагында болсун бар болгон учурда берген элим бүгүн деле келгиле. Мен ушу чечимди туура көрүп атам. Андан көрөк дагы да болсо сборду токтотпой туруп, бир аз чимчим этип аракет кылып туруп ушул эми балдарды атасыз калган аз келгенсип, атасы жок болгон аз келгенсип, үйдө жок болуп кыйналып жашашпасын деп чакырык кылып бир эмен жасап бергенге аракет кылайын, макулбу? Эми болсундун бар кезинде анын ырашыга тапканга аракет кылдык. Ал өзү жок болсо дагы мен аны сыйлай алам. Анын арбагын сыйлай алам. Карындашым, эч эме кылба, макулбу? Кудай буйруса, ошент. Анан бияка деле барып бергенге эми убактым болуп калса барсам жакшы болмок, ушул кыркашына катышып. Эме болупчу. Макулбу? Мен ошолго ишенип фондко бардым. Анын ортосунда бир жума, 2 жумадай аралык кечигип бардым да, анткени үйдө Куран окутуу болуп, ушундай болуп бардым. Баргандан кийин ошол акчаны толук түрдө алып фондко барганмын. Мен эшиктен киргенде эле ушу Куран окутуп, сенин туугандары жамандап жатат. Бул акчаны жолдошуң өлөт экенин билип туруп чогулткан деп айтып атышат. Мага телефон аркылуу деп ушундай сөздөрдү айтты. Анан ошол жерден мен ачуу менен Азамат акеге айттым. Анда бул акчанын мага 1 сому кереги жок дедим. Мага негизи мен ошол чогулган акча эмес, мен жолдошумдун өмүрү керек болчу да. Анткени мен балдарымдын атасы болуп, мен асказоом болуп, тирегим болуп, жанымда отурганы бул өтө мен үчүн маанилүү болчу. Азыр күн сайын балдарым сурайт, атам качан келет, эмнеге жок болуп атат. Булар азыр өтө кичинекей болгон үчүн баягы жакшы түшүнүп беришкен жок да. Эң уусу канчада эле? Эң улуу балам, кызым 8 жашта, андан кийинкилерим бардыгы кичинекей. Эң кичинекей балам 2 жаштан эми өттү. Анан эшикке чыгып, продуктыга бир жакка кетсем эле, атам алып келесиңби деп ушинтип сурашат. Атам качан келет? Доктурда жатабы? Качан айыгат атам деп.
мен үчүн азыр өтө оорундай күндөр болуп атат. Ушундай оор күндөрдө Азамат Байматов мени алдап туруп фондко чакырып, азыр ушу мен жолдошумдун өлгөнүнө 1 ай болуп электе өзүм кан жутуп отурам. Бир көзүмөн жаш акса, бир көзүмөн кан агып турган кези ушундай оор жоготуумда кайгыма кайгы кошуп, мен видеолорумду чыгарып, эл алдында мен сага каргыш алып беремин деп ушундай коркутууларды жасап, менин счетума өткөрөсүң бул акчаны, мен өзүм калганын элдерге берем деп атат. Мурун фондко барганда ошондой бир договор болду эле? Фонддо договор барбы? Ооба, договор болгон. Договор деген бул биз Индия мамлекетине кеткенибизде, ошол жактан эгер операция же болбосо лечение болгондо элден чогулган акча артса, ошону фонд аркылуу кайра муктаждарга беришибиз керек болчу. Бирок биринчи барганыбызда биз фонддон акча артмак тургай, кайра биз залогдо калып, Азамат Байматов эл алдында, азыр мен айтып коеюн, Азамат Байматов $2400 биздин Сбер картага түшкөн акчаны Москвадагы акем салып берген. Бул Азамат Байматов 1 ай бою бизге ошону бербей, Индия мамлекетине жөнөтпөй, мен жолдошум реанимацияда 5 күн жатып, мен залогдо калганда Азамат Байматовдун үкөсү нитро ичип, жүрөгү токтоп калды, реанимацияда мен да жүрөм деп ошол акчаны салбай койгон. Салам достор, Таев костюмдар дүкөнүнө кош келипсиз. Ар бир мырзада болушу керек болгон костюм, рубашка, галстук, туфли сиз каалаган баада биздин дүкөндө тапсаңыз болот. Таев костюмдар дүкөнү сиздин ар бир жакшылыгыңызда кызматта. Биздин дарек Московская 226, биз сизди күтөбүз. Бул видеодон Азаматтын бир эле видеосу менен адамдын бир жагын карап туруп, мага айткан каргышыңыздарга мен аябай капамын. Негизи бул Азамат Байматов биздин акча чогултканда эч кандай тиешеси болгон эмес. Жана бул болсо азыр ошентип фондду жамынып туруп, мен сени сотко берем, мен сени мындай кылам, андай кылам деп ушундай аябай коркутуу иштерин жүргүзүп, мен бир жумадан бери давление болуп, скорый 2 жолу келип мага капельницаларды коюп кетти. Ошондуктан сиздер билиңиздер, Азамат Байматов деген мага эч кандай билет алып берген эмес. Ал билетти ошол акем салган Сбер картадагы акчанын счетунан берилген, алынган. Бул 64 миңби ушундай сомго 2 адамга билет алынган. Калган акчаны дагы Азамат Байматов бербей, мен жолдошум бул жакта больницага жатып, биз 3 жума больницада жаттык Индиядан келгенден. Ошол убакытта дагы акчамы кайтарып берген жок. Мен жалдырап жүрүп, Азамат аке ушу дарысына акчам жетпей атат, андай болуп атат, мындай болуп атат деп жүрүп, аз-аздан гана бөлүп берип кутулду да. Дагы бир эме, бул Азамат Байматов биз Индияда жүргөндө Оштун Кыдырша шаарында, Кыдырша айылындагы биздин тайкелерибиз Россия мамлекетинен 35 000 рубль Азамат Байматовдун өзүнө салган экен. Фонд аркылуу эми бизге Индиядан ала албайт деп, фонд аркылуу жеткирип берип коюңуз деп. Ушул жерде ал адамга ошо Байматов өзү видео тартып, бул аманатыңар Болсунбектин колуна жетти деп видео тарткан экен. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыдырша айылынын тургундары, мекендештер. Жалпыңыздарга жараткан ыраазы болсун. Мен Кайрымдуу Бол коомдук фонддун жетекчиси катары ошол Азамат Байматов атым. Сиздер Болсунбек деген биздин замандашыбыз, мекендешибиз бүгүнкү күндө Индияда. Ошондон сиздерден келген колдоо, биздин аманатыңыздар колго келди, мага которулду. 30 000 рубль. Азыр менин картама келип түштү. Баарыңыздарга рахмат. Кимде ким кол сунган болсо, сунган колуңуздарга береке, жашоо өмүрүңүздөргө береке берсин. Эч убакта оору сыркоону өзүңүздөр эле эмес, уулдарыңар, урпагыбыз көрбөсүн. Рахмат.
Кудайым 2 дүйнө бактылуу болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз буну билбейбиз. Индиядан келгенибизде ушул тайкелерибиз биздин үйүбүзгө конокко келип калышты. Конокко келип, "Өкөм, мен сага акча салдым эле, ушул аманатым сага жеттиби?" деп сурады. Биз "Жок, кандай аманат?" десек, бул Азамат Байматовдун жөнөткөн видеосун жөнөттү. Ошол акчаны дагы мен сурасам, ушул күнгө чейин жообун айтпайт. Эмне болгонучу? Сиз эмне кылгандасыз аны? Эң башында бул Азамат Байматов полный 20 000 долларды бересиң деген. Ал айткан сөзүнө мен макул болгон жокмун. Кийин 10 000 өттү. Бул мындай базардагы. Ал эми бул окуя боюнча Кайрымдуулук фондунун жетекчиси башка муктаждардын өмүрүн сактоо үчүн элден чогулган акчаны элге бериш керек экендигин айтат. Бербейм дегенде анан уже видеолорду чыгарам деди да. Негизинен мисалы бул 20 000 доллар менен мен жашоо шартым өзгөрүп же болбосо мындай бактылуу болуп жашап кетем деп айта албайм. Бул деген элден чогулган акча. Эл деген ушу мен жолдошуму айыгып кетсин, жакшы болуп кетсин деген үмүт менен салган. Азыр мен 6 балам менен артымда калдым. Мен буну балдарым үчүн дагы бардык сумманы алып калган туура эмес деп ойлойм. Бул мен өзүмдүн жеке оюм. Мен муктаждарга өзүм гана видео аркылуу ар бирине өз колум менен берип, өзүм соогун алгым келет. Потому что мен жолдошум дагы ошол аркы дүйнөдө болсо дагы мага ыраазы болушун каалайм. Мен Азамат Байматовдун колуна бере албайм. Анткени Азамат Байматовго 1 сом менин карзым жок. Ал бизге карыз. Ал менден алдап алган акчалары, ошол тайкелерибиздин берген аманатын кайтарбай койгону үчүн ал бизге карыз. Ал эми бул окуя боюнча Кайрымдуулук фондунун жетекчиси башка муктаждардын өмүрүн сактоо үчүн элден чогулган акчаны элге бериш керек экендигин айтат. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Бүгүнкү күндө жазайымдын ушундай бир туура эмес берип аткан маалыматы тууралуу мен да түшүндүрмө берип коеюнчу деп атам. Анткени мен ошол Кайрымдуу коомдук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси болом. Атым Азамат, фамилиям Байматов. Эми бүгүнкү күндө ушундай кайрылуулар бар, достор. Анан кайрылууларды кабыл алып туруп колубуздан келишинче бир гана Кудай ыраазылыгы үчүн жасалган аракеттер. Ошол Болсунбек мекендешибиздин бар кезинде жанына барып жакшы сөзүбүздү айтып, колдон келишинче колдоону көрсөтүп, ошол жете албай аткан Индияга жетүүсүнө толук көз эмеге алдык. Маалыматты колдоого барды келди, Кудай буйрса достор. Бунун бардыгы эми айтып отсо сөз көп. Мен кыскача гана эмени берейин. Анан кыскасы Болсунбекке чогулган каражаттан 20 000 доллар акча артып калат. Ошол арткан акчаны жазайым жалаң өзүмдүн жеке кызыкчылыгыма жумшайм дейт. Бирок мен ага айтып жатам, жок. Бул элден чогулган акча. Эл маңдай тери менен чогултту. Бир орустун эшигин алдын шыпырып жүрүп чогултту. Ошону жөнөттү. Бир түрктүн апасынын бутун жууп жүрүп жөнөттү. Бул бир кыргыз кыйналып жүрүп. Анан ошол чогулган акчаны дагы мындай максаттуу пайдаланайлы деп айтып 10 000 долларын алып кал. 10 000 долларын өзүңдүн кийинки муктаж адамга бер. Бул макул эмес болуп жатат. Эми сиздерге тараза ташыңыздарга коёйлу, достор. Мен дагы өзүмдүн биздин YouTube каналдардан чыкты. Элдин 95% жармысын берип, жармысын Азамат муктаж адамдарга бер. Биз бергенбиз бул акчаны, жыргаганыбыздан берген жокпуз деген пикирлерин билдирип жатышат. Мен Азамат Байматов талашып атат дейт. Буну мен талашкан жокмун, достор. Бунун бир тиын акчасы мага кереги жок. Болгону гана адилеттүүлүктү камтып, алгач кайрылуу болгондо дагы Кайрымдуу коомдук фондунун бүт талаптарына, ошо тартип эрежелерине макулмун деп, арткан акча эгерде ден соолугубуз жакшырып келип артып калса, өзүбүздөн кийинки адамга 100 доллар болобу, 1000 доллар болобу арткан акчага бергенге макулбуз деп кол коюшат. Ошол эле жерде эгер кандайдыр бир жаман айтпай жакшы жок көзү өтүп кете турган болсо, анда ошол акчаны дагы канча акча болсо ошончо акчаны элге бергенге макулмун. Мен өзүм жеке кызыкчылыгыма жумшагандан алыспын деп кол койгон. Видеодо да сүйлөп берген сөзү турат. Эми бүгүн бул кимдир бирөөлөрдүн бир туура эмес кеңешинен ушундай жагдай жаратып жатат. Эми достор, Аллах Таала барын көрүүчү, билүүчү. Ошон үчүн мен сиздерге айтарым, 6 баланын ырыскысын талашпа Азамат деп эртең күндө бир пикирлерди айтпаңыздар. Мен талашкан жокмун. Ошол эле ооруп аткан бир кыргыз үчүн жан күйүп, мына баарыбыз аракет кылып жатабыз. Кайсыл бир үй бүлөдө бир түйшүктүү эме болсо, ошол эненин да баласын жоготуп ыйлабасын, адагы кыйналбасын, бирөө дагы күйөөсүн жоготуп жейсир калбасын. Эми ушул максаттуу пайдаланыш керек бул акча.
Ошон үчүн менин талабым ушул эле. Эгерде туура эмес кабыл алып, жаман көрбөгүлө, муну да талашып атат экен деп баягы Миландын кейпин кийип турат бул дагычы. Ошон үчүн мындай болбош керек. Ошон үчүн баарыңыздардан адилеттүүлүктү, туура түшүнүүнү кабыл алыңыздар. Кыйналып аткан кыргыз кыйналып жатат. Ошон үчүн бул 6 баланын да рызкысы бар Кудай астында берилүүчү. Балким бул балдар эртең күнү чыгаан чыгып, элге журтка жардамы тээдирген уулдар болот, Кудай буйрса. Бирок ошол чогулган 20 000 долларды ал балдардын рызкысы деп ал рызкы катары байлап койбош керек. Ошон үчүн мен ойлойм, эми ошо чогулган акчаны дагы азыр муктаж адамдарга берсе алар сүйүнөт. Өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан адамга берилиш керек. Жарымысы өзүндө калсын. Эми ошол адамдар да сүйүнүп, жакшы болуп жашоосун да, намазын окуп, дуа кылса, Болсунбекке барып турат. Болсунбектин бар кезинде ойлогон азамат мен ошол жок кезинде жер астында жатканда дагы ойлоп жатам. Ошого барып турсун, Куран окулуп турсун ошол адамдарга. Ошон үчүн достор, Аллах Таала бизди адилеттүүлүктөн тайдырбасын, туура жолдон адаштырбасын. Аллах Таала баарын көрүп турат. Индияга баргандан келгенге чейин Болсунбек бар кезинде менин жасаган иштеримдин ар бирин айтып отурбайм. Болгону мен Кудай ыраазычы үчүн гана, эл үчүн кызмат кылып берип атам. Менин кызматыма ыраазы болгондорго Кудай ыраазы болсун. Анан ыраазы боло албагандарга сөзүм жок. Ошон үчүн баарыңыздардан Кудай ыраазы болсун. Кудайым ушул Кудай астына барганда да жүзүбүз жарык барыштыгын ар бирибизге насип кылган болсун. Ошон үчүн туура түшүнүп, анан туура бир эмеңиздерди жазсаңыздар, пикир калтырыңыздар. Анан мени да бир туура эмес нерседен алысмын. Анткени аркамда жакшы из калсын деп атам. Эми сиздер да ойлоп көрсөңүздөр, бул чогулган акчаны жаз айымга толугу менен эле калтырып койсом, мен эч нерсем кетпейт. Эгер андан 10 000 долларын алып тиге берип койсом, мен эч нерсем кетпейт. Мага эч кандай өзгөрүү болбойт менде. Болгону өзгөрүү ошол бир мекендешибиз аман калат. Ошол максаттуу колдонсок, пайдалансак деген эле мен пикирди болуп жатам. Аллах баарыңардан ыраазы болсун.
Ал эми бул окуя боюнча Кайрымдуулук фондунун жетекчиси башка муктаждардын өмүрүн сактоо үчүн элден чогулган акчаны элге бериш керек экендигин айтат.